Assalomu alaykum do'stlar. Iymondagi 7 farzды aytib beremiz inshaalloh sizlar uchun. Birinchi, jaratgan Xudoyning bir bor ekanine ishenu. Ikkinchi, perishtalarine iymon keltiru. Uchinchi, kitoblarine iymon keltiru. To'rtinchi, payg'ambarlarga iymon keltiru. Beshinchi, oxirat kunining bor ekanine iymon keltiru. Altıncı, жақшылық жамандықта Құдайдан деп білу. Жетінші, өлгөндөн кейін тирилүүбүз чындык деп иман келтирүү. Bir туғандар, имандағы 7 farz айтылды. Дағы суроо болуп калышы мүмкүн да. Намазда канча farz бар депчи. Намазда 12 farz бар. 6 сыртында, 6 içinde. İnşallah айтып беребиz. Birinci, namaz окуучу кишинин суусу таза болуу керек. Экинчи, намаз окула турган орду таза болуу керек. Үчүнчү, кийген кийими таза болуу керек. Төртүнчү, намаз убактысын так билүү керек. Бешинчи, ниетти туура коюу керек. Алтынчы, кыбланы туура табуу керек. Эми ичиндеги 6 farzды айтабыз. Birinci, takbir айтуу керек. Экинчи, кыямда моюнду түптөз алып туруу керек. Үчүнчү, кыраат окууда жакшы окуу керек. Төртүнчү, рүкүгө барганда далың менен сорунуң бирдей болуу керек. Бешинчи, саждага башты коюу керек. Алтынчы, каадада отуруу керек. Мына достор, ушул сырткы 6 farz, ички 6 farzды айтып өттүк достор. Намаз окуган киши бул парыздарды билишибиз зарыл достор. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في